Кадыр Алиев Нуртилик 13 жашта. Ал спиннер оюнчугун ойноп баштаганына 3 айдын жүзү болду. Бирок мунун пайдасы, зыяны тууралуу маалыматы деле жок. Болгону бош калган учурда жана көчөдө ойноп жүрөт. Спиннерди мен интернеттен кызыгып көргөм. Ошого келгенде кызыгып алгам. Азыр 3 айдан бери ойнойм спиннерди. Спиннерди 3 айдан бери ойнойм. Досторум да ойнойт, көп эле адам ойнойт. Ойногондо мындай зерикпейсиң. Алгач бул оюнчукту жаш кары дебей кызыгып ойноп башташкан. Ал эми сатуучулардын айтымында бүгүнкү күндө анын түрлөрү көбөйгөн жана сатып алуучулардын саны мурункудан басаңдаган. Спиннер биринчи чыкканга караганда азыркы учурда кыйла сууздап калган. Анан эсе биринчи чыкканда адамдарга кызыгууну жараткан. Бул жаш карысына карабай, жада калса 40 жаштагы адамдарды алып ойношту. Анан дагы алар офистерине бир нече оптом алып кеткен учурлар да болгон. Анан дагы жаштарга бул кызыгууну жараткандыктан бул 2 жаштан баштап эле ойношот. Азыр спиннердин дагы түрлөрү көп. Мындайча айтканда, жана турганы, жанбай турганы, анан салмактуу оору, темири. Анан дагы MP3-лери чыгып калган. MP3-леринде булар азыркы учурда чоң студенттер алып атышат. Ал эми жана турганда жаш балдар кеч ойноп атышат. Ал эми жаңыдан сатыкка чыкканда интернет тармагында анын стресстен арылтат, адамдын көңүлүн көтөрөт деген маалыматтар жарыяланган. Мындай пикирге психологдор эч кандай пайдасы жок экенин айтышат. Мындан сырткары бул оюнчук Кытай өлкөсүнөн келип жаткандыктан аны ойноо кооптуу экендигин билдиришет. Мен билишимче, спиннер деген оюнчук кече жакында эле пайда болгон. Мындай карап көрсөк, мен жекече оюм спиннерден эч кандай пайдалуу жагын эч көрбөдүм. Себеби угушумча интернет блогтарын алсак, башка блогтордон алсак, Америка Кошмо Штаты деле спиннерди кече жакында 1 жылга жакын болуп калды. Кээки штаттарында запрет кылып койду. Себебин карап көрсөк, көбүнчө окуучулар сабак менен эмес, спиннерге көбүрөөк көңүл буруп, сабактан алаксытып, тапшырмаларды да жакшы аткарылбай калганына көпчүлүгү жакшы окуган окуучу деле жаман окуучуга кошулуп калган учурлары бар да. Спиннердин тарыхына токтоло турган болсок, 1993-жылы Флорида штатынын тургуну инженер-химик Кэтрин Хэттингер Нью-Йорк Таймс редакциясына берген интервьюсунда өзүнүн оорулук кызы үчүн жана стрессте жүргөн инсандар үчүн ойлоп тапканын айткан. Ал атайын стресске каршы оюнчук аталып, Америкада абдан популярдуу болгон. Бирок бүгүнкү күндө анын кооптуулугун эске алып, Американын кээ бир штаттарында аны колдонууга тыюу салынган. Азыркы күндө өлкөбүздө ар кандай түрүн сатып алууга болот. Бирок оюнчуктун пайдасынан зыяны көп экенин көбү байкашпайт. Себеби биринчиден убакытты алса, экинчиден балдар ар кандай жол менен ойнойбуз деп эриндерин жабыркатып, колдорун канжалатып алышууда. Мындай кырдаалга Кытай өлкөсүнөн алып келингендер туш кылууда. Маалыматтарга караганда, бул оюнчук 2016-жылдан өз популярдуулугун арттырган жана ушул жылдын апрель-май айларында дүйнөдө 50 миллион спиннер сатылган.